Алымдар айтат, орозонун сообун мен берем дегени дейт. Орозодо ширк жок дейт. Башка амалдарда ширк кылып Аллах тааламга ошо ихласта болбой ширк кылып алышы мүмкүн, бирок мурунку мушриктерди карап көрсөңүздөр курбанчылык чалууда алдына барып, башка деген ооляларга барып курбанчылык салган. Ошол эле убада бергенде, ушул нерсе ишипке ашып кетсе мындай кылып берем деп, Аллахтан башка нерселерге назыр кылып, дуа кылууда да, Аллах тааламдан да суранып, башкадан да суранып, коркууда да, үмүттө деле ушундай нерселер келет. Аллахтан үмүт кылгандай башка нерсени үмүт кылып мушриктердин амалдарынан. Бирок орозодо келбейт деп айтат. Мына бул орозо тек гана Аллахка таандык. Бул нерседе адам ширк кылбайт. Бирден бир ушу хикматы Алла таала мен өзүм берем дегени, ушул ибадатта ширк аралашпайт деп келет. Себеби мурунку мушриктер Аллах тааламга ибадат кылууда ортомчу кылып, шапаат деп, ушу менен жакындайбыз деп ар кандай нерселерди аралаштырган болсо, орозодо Аллах тааламга да тутуп, анан өздөрүнүн бир буттарына да тутуп, андай нерсе келген эмес деп айтышат.